Баарыңарга салам достор, жагымдуу күнүңүздөр менен менин YouTube каналыма кайрадан келгениңерге аябай кубанычтамын. Бүгүнкү чыгарылышта мен силерге 2025-жылым кандай өттү, бул жылда эмнелерди кылыптырмын, кандай жетишкендиктерге жетиштим, кандай сабактарды алдым, ошолордун баарын силер менен бөлүшүүгө туура көрдүм. Анда эмесе биз менен бирге болуп, аягына чейин видеомду көрүп, аягында ой пикириңерди калтырып койгула. Мен 3 жума мурун Instagram баракчамды убактылуу өчүрүп турдум. Анткени биринчи себеби бул эс алуум керек болду. Анткени 1 жылдан бери бардык нерсени ошол жака бөлүшүп, ошол жактагы виртуалдуу дүйнө менен жашап, чыныгы реалдуу жашоодон алыстап калгандай сездим өзүмдү. Ал эми экинчи жагынан болсо жыл жыйынтыкталып атат, жыл бүтүп атат. Бул жылы эмнелерди кылдым, эмне жетишкендиктерге жеттим, бир сыйра көз жүгүртөйүн деп, ал жак мени алаксытпасын, окуумдан анан чыныгы жашоону жашап, бул жылыма сабактарды жазып, бир аз ойгоноюн, бир аз карап көз жүгүртүп, көз чаптырып көрөйүн деп соц баракчаларымды өчүрүп турдум убактылуу. Анан жыл жыйынтыгымды чыгарып, бул жылда эмнелерди кылдым, ошолордун баарын жаздым. Мен силерге азыр буларды окуп берем. Негизи эле мен акыркы 4-5 жылдан бери жеке күндөлүк колдонуп келем. Күндөлүгүмө бул жака пландарымды, максаттарымды, ойлорумду, кубансам кубанычымды, кайгырсам кайгымды жазып, мындайча айтканда, жакын сырдаш дос катары жанымда ташып алып жүрөм да. Бул аябай сонун адат, силерге да сунуштайм муну күндөлүк колдонууну. Анан кээде адамда мындай сезим болуп калат экен. Негизи эле жыл бүткөндө эмес, күн бүткөндө, ай бүткөндө деле мен бул убакыт ичинде эмне кылдым, эч нерсе кылбаган окшойм, эмне болуп атат, мен эмне кылып өткөрдүм убактымды дегендей мындай ойлор келип калат да. Жана ошол ойлорду келтирбеш үчүн же болбосо ошол ойлор келип атса, аларга жооп бериш үчүн биз аларга жооп катары өзүбүзгө отчет жазсак болот экен. Мен азыркы жазганым жана силерге окутуп атканым бул өзүмө отчет катары деп түшүнсөңөр болот. Анан мисалы менде башым айланып аткан, мисалы бул жылым жөн эле өтүп кеттиби, көзгө көрүнүрлүк эч нерсе деле кылбаптырмын дегенде ойдо болуп аттым эле. Бирок жыл жыйынтыгын ар бир айга бөлүп жазгандан кийин бул ойдон алыстадым десем болот. Анткени мен жыл жыйынтыгын жазганда мындай жалпылап үстүртөн жазбастан ар бир айга сүңгүп кирип, ар бир айдын жыйынтыгын өзүнчө жазып, анан аягында жалпысынан жыйынтыктадым да. Ошого азыр силерге ар бир айда эмнелерди кылдым, эмнелерди үйрөндүм, ошолорду четинен окуп баштайм. Биринчи январь айы жазып баштадым, жылдын башкы айы катары. Январь айында мен Кыргызстанга барган болчумун жаңы жылга каникулга, жана жылым Кыргызстанда үй бүлөм менен башталды. Бул жерге жазыптырмын. Үй бүлөнүн канчалык маанилүү экенин, мен үчүн эң кымбат байлыгым үй бүлөм экенин ушул январь айында түшүнүптүрмүн. Анткени чет өлкөдө жүргөндө, үй бүлөңдөн алыс жүргөндө үй бүлөңдүн чыныгы, баасын, баркын жакшыраак түшүнөсүң. Анан Кыргызстанга каникулга барганда аз убакытка барсаң дагы ошол аз убакытты баалап, дайыма эсиңде сактап жүргөнгө аракет кыласың да. Ошого үй бүлө мен үчүн канчалык кымбат экенин түшүндүм деп жаздым бул жака. Андан кийин жаңы семестр башталып атат, жаңы окуу жылы башталып атат. Кыргызстанга барып келүү жана башка жеке себептер менен, себептерден улам финансылык коопсуздук, орусча айтканда подушка безопасности деп коет адашпасам. Ошол финансылык коопсуздук, финансылык каражаттын канчалык маанилүү экенин түшүндүм. Мындайча айтканда, дайыма жаныңда акча алып жүрүшүң керек экен. Ашыкча мындай акчаң болсо эле иштетип ийбестен топтоп ар кандай кырдаалдар үчүн керек болот деп топтоп коюш керек экен. Жеке маселелерден улам мен ушуну дагы түшүнгөнүмдү жаздым. Андан кийин биринчи жолу негизи интервью берип жүргөм мурун, бирок биринчи жолу берген интервьюм гезитке чыккан. Кыргыз туусу деген гезитке чыккан. Ошону жаздым. Интервьюну мен жаңы жылдан мурун бердим эле, бирок биринчи жолу гезитке басылып январь айында чыкты. Анан ошол гезитимди биринчи жолу апама окуттум. Мен Турцияга келе берген болчумун. Мен келе бергенден кийин чыкты. Апама окуттум, бир туугандарыма айтып ошолорду апама алып барып бергиле деп. Анан бул апам биринчи жолу гезитимди окуп, аябай кубанып, WhatsApp статустарына, досторуна, туугандарына бөлүшүп, аябай чоң жакшы сезимдерди калтырды. Анан мен үчүн дагы гезитке берген маектерим, гезитке чыкканы мен үчүн дагы бир чоң сыймык болду десем болот. Анткени сен ал жакка өзүңдүн ойлоруңду берип атасың жана ойлоруңду элдер окуп атат да. Бул деген жоопкерчилик сезимин берди. Ар бир баскан кадамың, кылган ишиң, сүйлөгөн сөзүң ойлонуп кылышың керек, сүйлөшүң керек. Анткени муну башкалар окуп атат деген сезими бар.
ошого бир жагынан сыймыктануу, кубануу сезими келсе гезитке чыккан маегим, а экинчи жагынан болсо жоопкерчилик сезимин берди. Январь айым ушинтип бүтүптүр. Андан кийин февраль айым болсо, февралдын алгачкы 2 жумасы финалдык экзамендерге даярдануу менен өткөндүгүн жаздым. Андан кийин жакшылап даярдандым, аябай убактымды бөлдүм, күчүмдү бөлдүм жана дээрлик бардык сабактарымды бул жакта АА деп коет, баалоону кыргызстандык менен айтканда жалаң 5 менен жаптым семестрди февраль айында. Андан кийин финалдык экзамендерден кийин каникул берилди. Каникулда мен Стамбулга барып, Стамбулда мага эң жаккан жер Büyük Ada деп коет, чоң арал деген сөз. Стамбулдан сырткары өзүнчө бир деңиздин ортосунда арал бар. Ошол арал мага аябай жагат, анткени аякта сонун үйлөр бар, башка нерселер бар. Мүмкүн бир күн ал жакта да видеого тартып чыгарам. Ошол аралга барып, бир жума ошол жакта жүрүп, жанагы Инстаграмда дагы сары курткачан мышыктар менен отурган видеом аябай жакшы көрүүчүлөр топтогон. Ошол аралда тартылган. Ошол аралга барып, шаардан, ошондой эле ошол аралдан жан дүйнөмө аябай чоң илхам алып, чарчоолорду таштап келдим десем болот февраль айында. Андан кийин биздин университетте Европага барып окуп келүү программасы бар. Бир семестр 6 ай барып, акысыз университеттин алмашуу программасында Европага барып окуп келсең болот. Ошол программага даярданып баштагам. Мунун экзамендери бар, башкалары бар. Ошол февраль айында ошого даярданып баштаптырмын. Алдымда аябай чоң Европаны көрөм, Европада окуп келем деген кыялдарым бар, бирок бул экзаменден өтөмбү, өтпөй каламбы, алдыдагы айларда көрсөтөм. Эми март айына келдик. Март айында эмне кылыптырмын? Бул жакта досторум менен көбүрөөк убакыт өткөрүптүрмүн. Сабактан чыгып, башка театрдан чыгып, театрда досторум менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, алар менен сейилдеп, көбүрөөк досторум менен убакыт өткөрүптүрмүн. Театрдан мен бул жылы аябай чоң жоопкерчилик менен 3 оюнга режиссерлук кылууну алгам. Анткени мурунку жылы болсо жөн эле оюнчу болуп сахнага чыкчумун, а быйыл болсо сахна аркасында дагы режиссерлук кылып, сахна алдында оюнчу болууга жетиштим. Көбүрөөк убакыт алды, бирок ошентип 3 оюн чыгардым быйыл. Бирок мартта оюндар чыкпайт, оюндар даярдалып баштайт да. Узун болот, узун убакыт даярдалат оюндар, бат эле чыгып калбайт. Ошого март айында 3 оюнду алып, ошого даярдап баштаптырмын. Андан кийин YouTube'га акысыз түрк тили сабактарын чыгарып баштадым. Орозо айы болчу, март айында, орозо айында 1 айлык орозону толук тутуптурмун. Анан кайрымдуулук иштерде активдүү болууга аракеттендим, жазыптырмын. Андан кийин жана Erasmus сынагы дебедим, Европага барып акысыз окуп келүү сынагы. Ошол сынакка кирдим бул айда, ошол сынакты тапшырдым. Анан жыйынтыктарын чыдамсыздык менен күтүп атам. Бул айда бирок жыйынтыктары чыга элек. Андан кийин апрель айында болсо дагы деле жанагы театр оюндарын алдык дедим. Театр оюндарына аябай активдүү даярданып жаттык. Инстаграмды дагы апрель айында аябай жакшы колдонуп, аябай жакшы актив көрсөтүптүрмүн, жакшы постторду бөлүштүм, жакшы видеолорду тартыптырмын. Негизи эле Инстаграмга эле эмес, YouTube'га, башка жактарга. Андан кийин бул айда мен апрелде сүйүү тууралуу токтолгон жерлерим бар экен да, Инстаграмга чыгарганда. Сүйүү бул жөн гана иллюзия, сүйүү жок нерсе. Адам сүйүүсүз жашай алат. Сүйүү болбогон эле нерсе. Биз сүйүүгө аябай көп эле маани беребиз деп жазыптырмын, бирок алдыда өзүм чоң сүйүүгө кабылып, сүйүү деген эмне экенин түшүнө элек маалым экен. Бирок ошо сүйүү тууралуу терс пикир билдиргендерим соц тармактарда аябай жакшы көрүүлөрдү топтоп аткан, ошолорду жазыптырмын. Ошо жана айткандай эле ишенбейм, убактылуу сезим дептирмин, бирок август айында чоң сүйүүгө жолугарымдан эч кабарым жок деп жазыптырмын да. Апрелде ошо сүйүүгө каршы пикиримди билдирип жүргөн убагым экен. Андан кийин апрелде көптөн күткөн Erasmus жыйынтыгым чыгыптыр. Европага окуу жетиштүү упай топтоптурмун. 2 жактан тең 2 сынак эмеси болот. 2 этабы, экөөнүн тең жетиштүү упай топтоптурмун. Бирок биздин факультетке азыраак квота берилген үчүн жана менден көбүрөөк балл алгандарга шанс берилип, алар өтүп кетти. Менин кезегим келбей калды. Ошого кыялданып жүргөн
Европа кыялыма бул жылы жетпей калдым. Мындайча айтканда бул жылдагы ийгилигим эмес, ийгиликсиздигим десем туура болобу? Кылам деген, бирок кыла албай калган кыял максаттарымдын бири бул Европага окууга өтүү болчу. Бирок экзамендерден өтсөм дагы, бирок менден да көбүрөөк окуучулар алган балдар өтүп, квота азыраак берилип, алар өтүп кетип, мен барбай калдым. Андан кийин май айы келди. Май айында дагы YouTube, Instagram баракчаларымды аябай активдүү колдонуп турмун. Пайдалуу маалыматтарга которууга, бөлүшүүгө убактымды көп бөлүп турмун. Анан март айында даярданып баштаган оюнубуз акыры аягы майда чыкты. 3 оюнубуз тең чыкты. Май айында сахналанды, көптөгөн көрүүчүлөр келди университеттен. Анан мен даярдаган оюндардан 2 оюн эң мыкты костюм, эң мыкты афиша деген сертификаттарды алдым. Оюн мыкты деңгээлде болгон үчүн 2 мактоо баракчасын алдым бир эле оюн үчүн. Андан кийин темсилчи генчлер деген программа бар. Мен көп мактанып айтып жүрдүм эле. Түркиянын президенти менен жолуктум, эмне болду, кандай болду, ошолор боюнча Инстаграмга да, Ютубка да айтып бергем. Ошол программа ушул май айында болгон. Май айында биз атайын Түркиянын жаштарына даярдалган программага Кыргызстандын атынан катышып, акысыз саякаттап, президенти менен жолугуп, белектерин алып келгенбиз. Жаштар күнүнө карата уюштурулган иш-чара болчу. Ошол иш-чарага катышып, бул чоң иш-чара болгон, аябай Түркия боюнча дагы чоң масштабдуу иш-чара. Анан менин жашоомдо дагы аябай мааниси чоң да, анткени биринчи жолу ушундай иш-чарага катышып атам. Биринчи жолу аябай чоң президенттер менен, министрлер менен жолугуп, алар менен таанышып, сүйлөшүп, белектерин алып, сарайларын, иштеген жерлерин баарын көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк болгон тарыхый окуя мен үчүн. Май айында ушул окуялар болуптур. Андан кийин июнь айында болсо ошол жана иш-чара дебедимби, Түркиянын 81 шаарынан, анан башка адашпасам 7 түрк өлкөсүнөн студенттер келген. Ошолор менен таанышканбыз. Анан алар Измирге конок болуп келишип, биз алар менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, Измирде саякаттаптырбыз июнь айында. YouTube'ка дагы керектүү нерселерди бөлүшүп, курстардын үстүнөн иштеп атыптырмын, анткени жайында окуйм дегендер көбүрөөк болот. Жайында мен курстарды көбүрөөк иштетем. Финалдык экзамендерге аябай каттуу күчүмдүн баарын берип даярданып атыптырмын, анткени жыл жыйынтыкталат. Балдарымды, упайларымды, бааларымды болушунча жогору коюшум керек, жогору бааларды алышым керек. Ошого аябай жакшы даярданып баштаптырмын. Негизи мен группалаштарым шылдыңдап калышат, синдром отличника деген сенде бар деп. Анткени мектептен дагы кечке жакшы окуп, жакшы бааларды ала берсең, ошого көнүп калат экенсиң дагы. Азыраак бала алып калсаң ага ыраазы болбостон, көп бала алышым керек деп көбүрөөгүнө умтулуп калат экенсиң да. Мен дагы экзамендерим жакшыраак болсун деп көбүрөөк даярданып аткам. Анан Измирде аябай ысык болот. Негизи эле Измирде кыш болбойт, жайында аябай ысык болот. Июнь айында укмуш кайнап, деңизге көп барып баштаптырбыз. Андан кийин июль айына келиптирбиз. Июль айында башында мен жылдын башында пландаган болчумун. 2025 жылга план коюп атканда апамды, анан карындашымды Түркияга алып келип саякаттатам деп план койдум эле. Ошол планым июль айында ишке ашыптыр. Стамбулга апамды жана бир тууган карындашымды бир жумалык саякатка чакырып, алар менен бир жума Стамбулду саякаттаттым. Апам биринчи жолу самолетко отурду жашоосунда, биринчи жолу чет өлкөгө чыкты жана биринчи жолу дүйнөдөгү эң кооз болгон шаарлардын бири Стамбулду көрдү. Апамдын сүйүнүчү, бир тууганымдын сүйүнүчү мен үчүн эки эселенип дагы да көбүрөөк сүйүнүч болду десем болот. Ошого июль айы мен үчүн аябай чоң жемиштүү өтүптүр. Андан кийин Кыргызстанга кайттык. Апамдар менен чогуу кайра мен июлда экзамендерим баары бүтүп калган. Экзамендеримди жакшы тапшырдым. Анан апамдарды бир ай саякаттаткан соң, бир жума алар менен чогуу саякаттаган соң Кыргызстанга кайтыптырбыз. Аябай чарчап калган экем. Финалдарга даярданам, окууга барам, театрга барам деп жүрүп, анан ошо Кыргызстанга барып июль ичи аябай жакшы эс алдым да. Көп жумуш кылган жокмун. Кыргызстанга бардым, үйдө уктап туруп, тамак жеп, ошондой эле өтүптүр. Андан кийин август айында болсо эсте каларлык окуялардан Нурай Акылбекованын тоюна барыптырмын, Жалал Абадка кыз узатуусуна.
Анан Бишкектен келгендерди отдельный столго отургузган үчүн мындай шоу бизнестеги аябай таанымал адамдар менен бир столдо отуруп таанышып аябай жакшы сезим берген да. Ошол эле Каримова жана башка ырчыларды жанынан көрүп, бир столдо отуруп, алар менен тойдо отуруп, сүйлөшүп дегендей. Бул эсте каларлык окуя болду мен үчүн. Негизи Нурай менен биз 2024-жылдын майында таанышканбыз да, май айында алар апасы менен Марал эже менен эмеге келген, Измирге келген атайын бир иш чаралар менен. Ошондо таанышып, ошондо эме болуп калганбыз, ошого тоюна чакырып, той аябай сонун болуп, аябай сонун сезимдерди калтырыптыр. Августта ошол окуя болду. Андан кийин жана апрелде айтып атпадым беле, апрелде мен соц баракчаларыма жазып аткам сүйүүгө каршы терс пикирлеримди. Сүйүү болбогон эле нерсе, бул иллюзия, биз өзүбүздүн оюбузду эле чоңойтуп алабыз. Сүйүүсүз жашасак болот, сүйүү бул эң чоң нерсе эмес, сүйүү мындай эле оюнчук сыяктуу эле деп көп маани бербей жазганымы бул айда жооп алыптырмын да. Кудай мага, бул Алла мага жооп берди окшойт. Сүйүү бар экенин түшүндүм, ошону айтайын, аябай детальдарга кирбестен. Сүйүү бул мен ойлогондой же көпчүлүк ойлогондор бир оюнчук сезим эмес экен. Балким көбүбүз дагы деле туура сүйүүнү билбейбиз, бирок сүйүү бар нерсе. Аны туура сүйгөндү, ден сак мамиле курганды үйрөнүшүбүз керек баарыбыз. Сүйүү бар нерсе экен, оюнчук эмес экен. Жана бул керек болсо жашоонун маңызы да болуп бере алат экен. Сүйүү менен биз жашап, сүйүү үчүн туруп, сүйүү үчүн уктап калган учурлар, же болбосо сүйүү үчүн түнү менен уктай албай калган учурлар болот экен. Мындайча айтканда сүйүү оюнчук эмес экен. Жана мен ойлочу элем, сүйүүнү биз каалаганда чакырабыз, кааласак токтотуп кое алабыз дегендей маанидечи. Эми азыр бизге сүйүү керек эмес, сүйүүгө маани бербей туралы, окууну бүткөндөн кийин сүйүп жетишебиз деген ойдо болчумун. Бирок бизге сүйүү айттырбай эле келет экен да, сен окууңду бүтөсүңбү, бүтпөйсүңбү, жеке каражаттарың жетиштүүбү, жеке шарттарың барбы жокпу, ага карабастан күтүлбөгөн эле жерден келет экен сүйүү. Мен ошону көрдүм, ошого жооп алдым. Оюнчук эмес экен, жакшылап маани берип абайлашыбыз керек экен бул. Анан сүйүү дайыма эле бакыт бере бербейт экен, ачуусу, азабы көбүрөөктөй сезилди мага деп жазыптырмын август айына. Анан жана Акылбекованын тоюна бардым дебедимби, ошого барганча айылга, туулуп өскөн жериме бир сыйра барып кайттым, туугандарды көрдүм. Балалыгым, өзгөчө чоң эне менен өткөргөн жерлер азыр бош турат, эч ким жок аякта. Ошол айылымды көрүп келиптирмин. Андан кийин сентябрга келдик. Сентябрда негизи Кыргызстанда көп окуу жайларда окуу сентябрда башталат, бирок бизде Турцияда окуу сентябрдын аягы, октябрда башталат да, ошого сентябрь ичи көбүнчө Кыргызстанда болдум. 1-сентябрда эле карындаштарымды, бир тууган карындаш, кичинекей 2 карындашым бар. Ошолорду биринчи окуу күнүнө мектепке алып барыптырмын. Аларды биринчи окуу күнүнө алып барган аябай эсте каларлык болсо керек. Анткени мен деле ар жыл сайын 1-сентябрда ак көйнөктөрүмдү кийип, жаңы кийимдерди кийип алып, апам же башка бирөөлөр мектепке алып барса, унутпай эстеп, мектептен чыккандан кийин бал мустак алып берип, ошондой күндөр мен үчүн аябай маанилүү болчу да. Ошол маанилүү күнүндө карындаштарымды мектепке алып бардым. Биринчи окуу күнүндө. Анан мен унутуп калсам деле, балким мен үчүн мындай эле сезилиши мүмкүн, бирок карындаштарым такыр унутпайт деп ишенем. Андан кийин Кыргызстандагы досторум менен көбүрөөк жолугушуп, коштошуп, эки жакка иш чараларды кылып, жакшы убакыт өткөрдүм Кыргызстанда досторум менен дагы. Анан бул айда дагы мисалы жаңы окуу жылы башталды, контракт төлөдүм, биринчи жолу квартирага чыктым бул өлкөдө. Ошондой эле материалдык чыгымдар көбүрөөк болду сентябрь айында. Жана ошондой эле башында январда айткандай, материалдык, финансылык каражат, финансылык коопсуздук маанилүү экенин, дайыма акча чогултуп, акчаны башкарыш керектигин бул айда дагы бир жолу түшүнгөнүмдү жазыптырмын. Анан бул айда ошол биринчи жолу чет өлкөдө, мисалы Кыргызстандан мурун квартирада жашап, өзүнчө жашап жүргөн убактарым болгон, бирок чет өлкөдө жашоо өзүнчө башкача экен. Бул жакта квартирага чыгуу, квартира алуу шарттары Кыргызстанга караганда бир топ башкача. Ошого жаңы тажрыйбаларды алдым бул тараптан. Жакын досторумдун бири Гүлназ келип, жайгашуума аяк-баякты эме кылганга жардам берди.
Илим деген балабыз бир таанышыбыз менен квартирага чыкканбыз. Аны менен дагы бул айда таанышып, ал аябай ийгиликтүү бала өзү. Ал жактан дагы ал баладан дагы көбүрөөк жашоого болгон, негизи жашоонун ар тармактарына, спортко, туура тамактанууга байланыштуу ар кандай жакшы нерселерди үйрөнүп баштадым бул айда. Мыкты дос, мыкты адам, мыкты кеңешчи, менден 2 жаш улуу. Жаңы нерселерди үйрөнүп баштаптырмын ошол адамдан. Сентябрь айында ушундай окуялар болуптур. Октябрь айында окуума аябай берилип, аябай маани берип окудум. Адаттагыдан көп сабак алдым бул жылы. Негизи 3-үнчү курсмун, 4-үнчү курстардан дагы сабак алдым. Көбүрөөк сабак алып, көбүрөөк окуума киришиптирмин. Университеттеги досторум менен жакыныраактан тааныштым. Мисалы, алгачкы 2 жылымда университеттеги досторума көп жакындабастан, сырттагы эле кыргыз, түрк театрдан досторум менен достошуп, университеттеги досторума бир аз оочолонуп калгандай сезчүмүн өзүмдү. Быйыл болсо тескерисинче университеттеги көп достор менен, көп адамдар менен достошуп, алар жакындан таанып, жаңы бир ачылыштар болду десем болот, окууга, жашоого дегендей. Анан бирок бул айда, октябрь айында сүйүү сезимдери дагы деле кое бере элек экенин жазыптырмын. Андан кийин ноябрь айына келип калдык достор. Ар бир айыма токтолуп айтып берип атам. Бул мен үчүн эстелик, силер үчүн да кызыктуу болуп атат деген ойдомун. Ноябрда мен туулган күнүм, 6 ноябрь туулган күнүм. 21 жашымды биринчи жолу чет өлкөдө, жаңы чыккан квартирада, жаңы бир чөйрөдө, жаңы адамдар менен тостум бул жылы. Анан кийин укмуштуудай тамактар жасалды, жакшы эсте каларлык окуялар болду. Жакшы маанай болду да бул жыл туулган күнүм. Мисалы, былтыр башка жылдар туулган күнүмдү мындай эле өткөрсөм, быйыл болсо жакын адамдардын курчоосунда өзүмдүн уям сезгендей кылып, өзүмдүн квартирамда жакын достор менен өткөрүптүрмүн. Жакшы сөздөрүн угуп, жакшы маектешип, тамактарды жасап, үйдө аябай сонун болду. Андан кийин жакшы адамдардын аркасы менен, жакшы адамдар себепчи болуп, биринчи жолу түрк хамамына барып көрдүм. Бул ноябрь айында негизи хамам дегенде биз жанагы Даңазалдоо киносунан көргөндөй элестетчүбүз, бирок ошондой эле экен, бирок анда башкача жактары да бар экен. Бул хамам жөн эле жуунуп тазалануучу жер эмес, башка функциялары дагы бар экен. Эс алуучу жактары бар, мисалы аябай эс алып, денең эс алып, жан дүйнөң да бир жагынан эс алгандай болот экен, оору сыркоолордун алыстайт экенсиң, ал жактагы мисалы бөлмөлөр болот экен да, атайын бир чөптүн жыты менен, дагы бир мөмө чөбөлөрдүн жыты менен өзүнчө бир пар бөлмөлөр болот экен. Жаңы бир тажрыйба болду. Бул хамамга баруу мен үчүн аябай жакты. Мурун хамамга башка нерсеге барып көрбөдүм эле. Бирок хамамга барып, ал жактын түрктөрдүн хамам тазалык адатын көрүп, тазалык эле эмес, башка жактарга дагы таасир бергенин көрүп, аябай жагып калды. Бат-баттан барып турган жакшы экен хамамга. Айдын биринчи жарымы туруктуу эмоциялар менен, жакшы маанайда өтсө, ал эми ноябрь айынын аяк жагы болсо эмоционалдык селкинчектер көбүрөөк болуп, эмоциям көбүрөөк ойноптур бул айда. Анан жашоодо биринчи жолу шайлоого катышкандыгымды жазыптырмын. Негизи 21 жашка чейин чет өлкөдө болуп калган үчүн шайлоого көп катыша албай калдым эле. Быйыл Измирде дагы шайлоо жерлери ачылып, барып шайлоого катышканга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Андан сырткары ноябрь айында 2 жумалык жазуучулук окуусуна бардым. Негизи мен ичимде театрдан жана башкадан сырткары жазуучу да болгум келип, арада кээде ырларды жазып, ушинтип турам. Бирок жазуучулук окуусуна барып, профессионалдуу түрдө кантип жазуучу болот, жазганда эмнелерге маани бериш керек, ошолордун баарын көрүп, үйрөнүп келдим. Анан жакшы бир кыска окуяларды жаза алдым. Аларды мүмкүн болсо бир күнү кыргызчага которуп чыгарам. Мындайча айтканда жазуучулук окуум, жазуучулук жолум акырындан башталып атат десем жаңылышпайм. Андан кийин стресс болгондо эмне кылыш керек, мага кандай жолдор жардам берет, кантип эмоцияларымды сыртка чыгарам, кантип эмоцияларымды башкарам деген сыяктуу суроолорго жооп издеп, өзүмдү башка жактардан тааный баштаптырмын бул айда. Анткени
мурун мен эмоцияларыма көп маани бербей, эмоцияларымды бастырсам, а быйыл тескерисинче эмоцияларымды сыртка чыгарып, кантип эмоцияны туура башкарат, кантип туура жашайт, ошолорду үйрөнгөнчө өзүмдү жаңыдан таанып баштаптырмын. Түнү менен уктай албай, эртең менен таңды деңизден тосуп, катуу жанда калып, нөшөр астында айнектүү кафедеги таңкы тамак унутулбайт деп жазыптырмын да. Бул жакта дагы кээде уктатпаган ойлор болуп, эртең менен эрте туруп, таң атканда деңизге барып, деңиз менен сырдашып, деңизге жакын бияк. Анан аябай катуу жаан жаап ийген бир күнү ошентип жүрсөм. Анан жаандан качам деп жанындагы бир кафеге кирип, таңкы тамакты жеп, укмуш нөшөрлүү жаанды караганча сонун таңкы тамактанган ноябрь айында, ошол унутулбайт деп жазыптырмын бул айда. Анан жылдын эң акыркы айы декабрга келели. Декабрда эң оор болгон, бул мага эмоционалдык жактан оор ай болуптур. Ошого дагы мен соц тармактарымды, соц баракчаларымды өчүрүп, бир аз эс алып, жашоомо көз чаптырайын, көз жүгүртөйүн деп чечим кабыл алгам. Ошого декабрь эмоционалдык жактан оор ай болду деп жаздым. Жеңилдеп, бир аз да болсо ойлорум тазара баштады. Соц тармактарды өчүргөндөн кийин бир аз мени ичимде тынчтык бербеген ойлор менен күрөшүүгө да, мурун ошол ойлордон качсам, бул айда болсо тескерисинче баардыгын коюп туруп, кел, эмне болуп атасың деп өзүм менен күрөшүүгө жардам берди. Анан бул айда ичиме сала бербей, баардык нерсени бастыра бербей, ичиме сала бербей, тескерисинче ачык айтып, ачык сүйлөшүү чындап керек экенин үйрөндүм, сыртка чыгаруу чындап керек экенин үйрөндүм. Анан мисалы сен бирөөгө каршы бир нерсе сезип атсаң, ал сага кандай десем, ичиңе тынчтык бербей атса, аны ичиңе бастыра берсең, ал унутулбайт, ал тескерисинче дагы кайра күчөйө берет. Анын ордуна сен ачык айтып, ачык сүйлөшүп, ойлоруңду, сезимдериңди билдирип эме кылсаң, эки тарапка тең түшүнүктүү болот да. Ошого ачык айтуу, эмоцияларды бастырбоо, эмоциялар менен иштешүү канчалык маанилүү экенин бир аз да болсо түшүндүм бул айда. Дагы эмне? Эмоционалдык жактан көбүрөөк окуялар болду. Эмоцияларды ээрчие бербестен, кээде акыл менен аракет кылып, эмоцияларды башкарып, кечки эмоцияларыңды ээрчие берсең, алар сени туура эмес жакка да алып барып коюшу мүмкүн. Ошого мен эмне эле сезип атам, бир аз ойлонуп көрөсүңбү деп акыл менен иштегенди дагы иштеш керек экенин түшүндүм. Андан сырткары 15-декабрь ЮНЕСКО тарабынан түрк тили үй бүлөсү күнү деп белгиленди жана бул 15-декабрда бүт түрк өлкөлөрү чогулуп иш-чара болду. Биз Кыргызстандын атынан активдүү катышып, ар кандай нерселерди көрсөттүк жана мен досум менен ыр окудук, кыргызча ыр окудук, поэзия окудук, кыргыз тилге байланыштуу, кыргыз тилинин улуулугу, даңазалуулугуна байланыштуу кыпкыргызча окудук. Ошончо түрк өлкөлөрүнүн ичинде иш-чараны да биз ачып бердик, кыргызча окуп, ошол окуя болду. Анан бир сыйра ооруганга да жетиштим, декабрда деп жазыптырмын. Негизи Измирде аябай суук болбойт Кыргызстандагыдай, бирок ошентсе дагы канчалык ден соолугуңа маани бербе, кээде шамалдап, кокустук бир нерсе болуп калат. Ошого эми жакшы болуп атам. Ошого декабрь айында бир сыйра ооруганга жетишип, ден соолукту канчалык караш керек экенин, бышыкташ, чыңдаш керек экенин түшүнүптүрмүн. Эми жалпысынан айтканда, бул айда эмнелерди үйрөндүм? Бул жылда эмнелерди үйрөндүм? Ошолорду бир сыйра жыйынтык катары жазыптырмын. Жакшылык кылууну кийинкиге калтырбаш керек экен. Аракет кыла берсең жол табылат. Мисалы мен бул жылды кимге жакшылык кылсам, эмне жакшылык кыла алсам, мен кийин кылам, мүмкүнчүлүгүм болгондо кылам, байыганда кылам, иштегенде кылам деп эмес, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, учурдан пайдаланып, колуңан келишинче кыла берсең, анын да кийинки жолдору өзү табылат. Мен ошону түшүнүптүрмүн. Андан кийин сүйүү жөнүндө дагы жазбай койсом болбойт. Бул жыл үчүн анткени менин бир канча түндөрүмдү алды, ойлорумду алды дегендей. Сүйүү бул түшүндүрмөсү жок сезим. Кимге, качан, кантип келет белгисиз. Бар нерсе бирок жакшылап изилдеп окуп коюш керек. Ден сак сүйүүнү үйрөнүү керек. Кээде эмоцияга алдырбай башкарып туруу да абзел деп жазыптырмын.
сүйүүн жөнүндө биз мындай маани бербей коебуз, бирок кандайдыр бир жашка келгенден кийин буга маани берип башташыбыз керек экен, анткени бул жашообуздун маанилүү бөлүктөрүнөн. Финансылык коопсуздук, сабаттуулук дайыма керек, дайыма деп жазыптырмын. Финансылык коопсуздуктун маанилүү экенин бул жылда бир канча мисалдар мага көрсөттү. Чындык менен беттешүү керек, бетме бет келүү керек. Баары бир бир күнү кууп жетет. Кандай түрдө аны Кудай билет, бирок чындык менен дайыма биз беттешибиз керек экен. Көбүнчө биз ичибиздеги ойлор болот, ичибизде көйгөйлөр болот, тынчтык бербеген. Биз ошолордон качып, аларды ойлонбой башка нерсе менен алаксыган аракет кылабыз, бирок бир күнү болбосо бир күн ал кайра чыгат. Ошого ичибизде болгон нерселерди чындык менен дайыма беттешип, чындыктан качпай, аны кабыл алышыбыз керектигин түшүнүптүрмүн. Анан дагы бир алган сабагым, кээде жакшы шанс келет, кармап колдонуп калуу абзел. Кээде ал шансты бүгүнтөн баштап өзүбүз жаратышыбыз керек экен. Бүгүн эмне кылып жатканыбыз эртеңкибизди көрсөтөт деп жазыптырмын. Эми мындай түшүнүктөр бар. Ийгилик бул шанс дегендер бар. Ал кээ бирөөлөр болсо ийгилик бул өзүң жараткан нерсе дегендер бар. Менин оюмча экөө тең. Ийгилик бул экөө тең. Кээде биз жашообузга мүмкүнчүлүктөр келет, шанстар келет. Аны биз туура кабыл алып калышыбыз керек да, колдонуп калышыбыз керек. Колдонуп ошонун жыйынтыгын көрсөк болот. Кээде болсо ал шанс жок болсо биз нөлдөн баштап өзүбүз жаратышыбыз керек. Бул эки учур тең болот ар кандай учурларда. Ошол экөөнү тең айырмалай билип жана экөөнү тең туура жагына колдоно билишибиз керек. Ошону үйрөнүптүрмүн бул жылы. Андан кийин эң акыркысы, кандай гана кырдаал болбосун, баарын адам сыяктуу тосуп ал, адам сыяктуу бийик туруп тосуп ал, кабыл ал жана ачуу болсо да кое бер. Адам деген сөзгө жарашыктуу жүр деп жазыптырмын. Чыңгыз Айтматтын сөзү бар го. Адам кандай гана татаал абалда калбасын, ал адамдык өзүнүн бийик парасатын, сапатын, сыпатын кармап калууга милдеттүү деп. Ошол сыяктуу эле биздин жашообузда дайыма өйдө ылдыйлар болот, жакшы жаман күндөр болот, ар кандай окуялар болот. Ошолордун баарын адам сыяктуу тосуп алып, адам сыяктуу кабыл алып, адам сыяктуу жооп берип, өзүбүздүн адамдыгыбызды сактап, бийик мартабабызды түшүрбөй жүрүүгө милдеттүүбүз да. Ошону дагы бир жолу бышыктап көрдүм десем болот. Мына ошондой достор. Силерге дагы сунуштайм. Силер дагы ойлонушуңар мүмкүн, мен бул жылы эмне кылдым, эч нерсе деле кылбадым, аябай деле маанилүү нерселер болгон жок деп ойлошуңар мүмкүн, же ойлобой деле коюшуңар мүмкүн. Бирок кандай гана болбосун, силер өзүңөрдүн бир жылыңарды анализдеп, өзүңөргө өзүңөр отчет катары жазган аракет кылгыла. Анан жазганда дагы үстүртөн эмес, ар бир айга токтолуп жазсаңар, бул силер үчүн дагы да ачыгыраак, тагыраак болот да, эмне кылгап, эмне кылбаганыңар. Мен бул ар бир айды жазууда эстеп калган жокмун. Телефондогу галерея бөлүмүнө кирип, сүрөттөрдү караганча жаздым да, вот бул айда могул сүрөттөр бар, могул иштерди кылыптырмын, анан бул ай экен деп мынтип бул айлардагы окуяларды жазууда мага телефондогу галереям жардамчы болду десем болот. Силер дагы ошол галереяңарды колдонуп, өзүңөрдүн ар бир айыңарды жазсаңар болот. Кээ бирки айлар болушу мүмкүн, эч нерсе кылбай эле бош эле өткөн. Демек, ал айда эч нерсе кылбаптырмын, бош бош эле өтүптүр. Демек, кийинки айларда бир нерсе кылышым керек деген ой келет да оюңарга. Ошого бул жыл жыйынтыгын жазуу биринчиден өзүңөргө отчет, экинчиден кандай каталарды кылганыңарды көрө аласыңар. Бул демек, кийинки жылы кандай каталарды, кемчиликтерди кетирбешибиз керек деген сөз. Аягына чейин көргөнүңөргө рахмат достор. Пайдалуу болду, пайдалуу инсайттарды ала алдыңар деп ойлойм. Силер дагы өзүңөрдүн жыл жыйынтыгыңарды жазып, балким видеого тартып бөлүшкөндү унутпагыла. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө өзүңөргө жакшы карагыла. Комментарийге ойлоруңарды, пикирлериңерди жазып койсоңор болот. Көрүшкөнчө.